Бул электрондук бийлерик. Ал кишинин жүргөн жерин, кайсыл жака баратканын так көргөзүп турат. Эгер киши белгиленген аймактан чыгып кетсе, тиешелүү тараптарга маалымат жиберет. Эми анын жардамы менен Кыргызстанда шектүүлөр көзөмөлгө алынат. Бир кандайдыр бир кылмышты кылды деп шектенип турган жаранга тагылат. Анан тиешелүү абал борборлор, мониторинг центрлери ошол 24 саат ошол электрондук билерик аркылуу көзөмөл жүргүзгөнгө мүмкүнчүлүк берет. Сот аркылуу тиешелүү чектөөлөр коюлат. Ошол чектөөлөрдү иш жүзүнө ашырган бул электрондук билерик болот. Мындай заманбап санариптик технологияларды колдонуу мамлекет башчысы Садыр Жапаров кол койгон мыйзамга ылайыктуу ишке ашырылып жатат. Кабыл алынган мыйзам кылмыш жаза мыйзамдарынын гумандаштырууга багытталган. Ошондой эле заманбап санариптик технологиялардын мүмкүнчүлүктөрүн киргизүү жана пайдалануу укугун карайт. Мыйзам шектүүнү аралыктан электрондук көзөмөлдөөгө жол ачты. Билериктер экономикалык иштер менен кармалган, жазадан шарттуу түрдө мөөнөтүнөн мурда бошотулгандарга жана пробациялык мөөнөт берилген жарандарга карата колдонулат. Мыйзам долбоорун иштеп чыгып атканда Юстиция министрлиги тарабынан биз ошол электрондук билериктерди ошо жаза аткаруу багыты боюнча тиешелүү тест иштерин өткөргөнбүз. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө ушул жарлыгын негизинден кийин күчүнө кирди десек болот. Ошол электрондук билериктерди пайдаланганга жол ачылды. Шектүүнү көзөмөлдөө өз кезегинде жабырлануучунун коопсуздугу жана кылмыштардын алдын алуу максатын көздөйт. Укук коргоо органдарынын бул багыттагы жумуштарын билерик жеңилдете турганын Ички иштер министрлигинин ардагерлери айтууда. Условно освобождение деп коет. Зонадан чыккандар, алар дагы көзөмөлгө алат элес. Үй шартында жүргөндөр дагы болот эле. Анан жер-жерде участкалык инспекторлор барып, текшерип, бир жумада бир 2-3 жолу кайда жүрөт, не кылып жүрөт деп, ошолдар көп иш болот эле да. Азыр жана электрондук болуп калса, бул кыйла эле жеңил болот дейм да бул ишкечи. Анын жоопкерчилиги дагы тигинин мойнун илинин өзүнө өз жооп бере турган болуп калат. Тиги жазатка эметип жаткан киши, жазалып жүргөн кишичи. Алдын ала маалыматтарга караганда Кыргызстанда 1700дөй жаран электрондук көзөмөлгө алынышы мүмкүн. Ал эми пробация департаменти соттолуучуларга тагылуучу электрондук билерик сатып алууга конкурс жарыялаган. Мекеме 3,979,000 сомго 300 билерик сатып алууну пландап, электрондук билерикке тиешелүү бир катар талаптарды койгон. Акылай Карабаева, Замирбек Тойчубаев, Регион.